Бишкекте билим берүүнү трансформациялоо боюнча саммитине багытталган улуттук кеңешме болуп өттү. Ага бир катар эл аралык уюмдар жана билим берүү министрлиги, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү катышты. Because the risk to 38% of the population by the end of this year. Реализация права ребенка на получение образования в соответствии с нормами Конвенции ООН о правах ребенка, Конвенции ООН о правах инвалидов. Кеңешменин максаты өлкөнүн билим берүү структурасын жакшыртып 2030 жылга чейин билим берүүнү санариптештирүү, мугалимдердин потенциалын көтөрүү сымал 5 багытта иштерди талкуулашты. Ага ылайык дүйнөлүк өзгөрүүлөргө байланыштуу ата мекендик билим берүү системасындагы трансформациялоо зарылдыгы белгиленди. Ошого жараша биз ошо мектептик билим берүү мамлекеттин стандартын иштеп чыктык. Ал жерде эң негизги өзгөчөлүк ушулар да. Баягы адамга азыркы 21-кылымда бир билимдин топтомун берип туруп эле анан болду ушул сага жетиштүү дей албайбыз да. Биз эң негизги компетенттүүлүктөргө үйрөтүшүбүз керек. Бул өмүр бою ар бир адам улам өзүн өнүктүрүп окуганга, улам окуп, улам баягы өнүгүп турганга. Анан азыркы иш-чарага келгенде 5 биз багытты алдык. Ушул кандай билим керек, билим берүү системасы азыр кандайча болуш керек, дүйнө жүзү кандай өзгөрүп баратат, биз кандайча улам өзгөрүп жакшырып турушубуз керек. Иш-чарада өлкөнүн билим берүү системасынын глобалдык максаттарын ишке ашыруу туурасында тематикалык презентация тартууланып, бул жааттагы ача маселелер талкууланды. Акыркы кезде педагогикалык багытта окуган студенттердин стипендиясы бир топ башкаларга салыштырмалуу көтөрүлдү. Анан аны сапаттуу даярдоо маселесинде дагы өзгөчө көңүл бөлүнүп атат. Анан анын кесиптик деңгээлин, мурда квалификациясын жогорулатуу курстары эле болчу. Биз азыр мыйзам долбооруна киргизип атабыз. Үзгүлтүксүз кесиптик өсүү деген термин көбүрөөк колдонула баштады. Анткени бул бир эле квалификацияны жогорулатуу курстары менен мугалим деңгээлин көтөрүү мүмкүн эмес. Үзгүлтүксүз кесиптик өсүү дегенде ошол эле квалификацияны жогорулатуу курстары. Анан курсту өтүп эле жөн койбостон ошол өткөндөн кийин дагы белгилүү бир мезгилде 3 айгабы, 6 айгабы ошол мугалим ошол өткөн окутуучу мугалимдер менен иштеш керек. Андан ары эмне болду, кандай натыйжа берди, курс өткөндөн кийин эмне өзгөрүү болду деген. Таажы илдетинен кийин өлкөнүн билим берүү тармагы санариптешүү жаатта дагы оң көрсөткүчкө чыккан. Пандемия кезинен тарта окуучулар үчүн 7000ден ашуун видео сабактар жазылып, керектүү шарттар түзүлгөн. Бирок муну менен маселе токтоп калган жок. Алдыда толук өлкөнүн аймактарында жаңылоолорду баштоо башкы маселе экен. Для того, чтобы цифровизация дошла до каждой. Цифровизациялоо бардык республика аймактарын толук камтыш үчүн азыркы кезде биз аймактардагы билим берүү мекемелерин заманбап компьютердик технологиялар менен камсыздап, жогорку сапаттагы интернет менен камсыздоо зарылдыгы турат. Мындай техника жеке гана шаарлар же район борборлору эмес, эми алыскы аймактарга жагы жеткирүү зарылдыгы башта турат. Азыр министрлик дал ушул багытта кызуу иш жүргүзүп жатат. И работается сейчас, использовалась. Жыйындын алкагында бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү сөз сүйлөштү. Алсак ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жол, Бириккен Улуттар уюмунан Азания Ожияла жана башкалар. Алар Кыргызстанда билим берүү тармагы начар абалда дегенден алыстыгын белгилеп, өнүктүрүүгө чогуу кызматташаарын билдиришти. Эскерте кетсек, улуттук консультация жыйынтыгында өлкөбүздүн улуттук милдеттемелери туурасында глобалдык саммитке билдирүү даярдалат. Аталган саммит 2022 жылдын сентябрь айында Нью-Йоркто болот. Гүлдана Момунова, Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.